Мен атым Айнура Сагынбаева, мен врач-дерматолог, косметологмун. Бүгүн тери жөнүндө аңгемемди улантайм. Эмне үчүн биздин териге гиалуронка керек, ал тууралуу айттык. Гиалурон кычкабы бул терибиздеги суу, нымдуулук. Ансыз терибиз нымдуу болбойт. Чүрүшүп, бурушуп, жаман алмадай картаң көрүнөт. Гиалуронка жок, но фибробласт клеткаларыбыз жакшы иштебейт. Фибробласттар иштесе, коллаген, эластин жана гиалуронка пайда болот. Терибиз чымыр болот, жаш болот. Биздин косметикага биз Кыргызстандагы кыргыз айымдардын терисине ылайыктап 3 түр гиалуронка кошконбуз. Баарыбыз эле билебиз, кыргыздар кантип тамактанат? Май, эт, камыр, чөп жарды көп жебейбиз. Тайкем айтчу эле биз уй белек деп. Ошентип тамашалап коебуз. Стресс көп болобуз, нервбиз. Тоол аймакта жашайбыз. Дайыма кычкылтек жетпейт. Жана башка фактор, генетика, териге кам көрүү маданияты жок. Ошон үчүн ар бир кыргыз айымга гиалурон кычкылы бар косметиканы сунуштайм. Биз косметикага бир эмес 3 молекуланы киргизгенбиз. Чоң молекула, орто молекула жана кичинекей молекула. Эмне үчүн 3 молекула, эмне үчүн бир эле молекула эмес? Анткени чоң молекуланы бетке сүрткөндө эле дароо эле сырттагы нымдуулукту тартып алып, терини дароо нымдуу сонун көрсөтөт. Бул жана кремгерди сүрткөндөн кийин эле сонун болуп калды деген айымдар. Орто жана кичинекей. Орто бул ортоңку катмарга таасир этет, терини нымдаштырат. Кичинекей болсо териге терең түшүп туруп, картаюу процесстерин азайтып, сулуулугуңарды, жаштыгыңарды узартат. Бул мезотерапия, биоревитализация деген косметологиялык процедураларга барабар. Анткени силер бул нерсени күнүгө колдоносуңар. Ошондо чоң молекуладан эффекти дароо көрөсүңөр. Будан орто убакытта, буну болсо 6 айдан кийин. Доктор Сагынбаева Cosmetics бул кыргыз айымдары үчүн акылдуу косметика.